чоң сыйынабыз. Бизди сүйгөн, биздин ырайымдуу, ыйык асмандагы Кудай Ата. Ыйса Машаяктын төккөн ыйык каны аркылуу биздин күнөөлөрүбүздү түбөлүккө кечирип, биздин эмгегибиз эмес, өз ырайыңыз менен балдарыңыз кылып алып, асман падышачылыгына бара турган түбөлүктүү, даңктуу үмүт бергениңиз үчүн ыраазыбыз. Бүт даңктоолорду сизге арнайбыз. Ыйса Машаяктын ыйык каны аркылуу куткарылууга ээ болгон адамдардын баардыгы чогулуп, сиздин сөзүңүздү үйрөнүүгө чакырганыңыз үчүн ыраазыбыз. Коронавирус бул илдеттин азабынан баардыгыбыз чогуу боло албастан ар бир үй бүлөдө, башка жерлерде онлайн аркылуу угуп жаткан баардык биздин бир туугандарга бул саатта дагы алар менен чогуу болуп, ар бир адамга керектелүүчү өз мол ырайымыңызды, сөзүңүздү төгүп берип, аларды бекемдеңиз. Биз өтө алсыз адамдарбыз. Бирок ар дайым бизди өзгөрүүсүз сүйүүңүз менен сүйүп, алсыз нерселерибизди бекемдеп, сиздин ыйык колуңузга бүт жашообузду тапшырабыз. Биздин мамлекеттеги жыйындар, дүйнөдөгү баардык биздин жыйындарды кандай кыйынчылыктар болбосун, алар дайыма сизге таянуу менен жакшы кабарды көптөгөн адамдарга жеткирип жаткан үчүн ыраазыбыз. Мурунку жумада өткөрүлгөн конференция аркылуу көптөгөн адамдар сиздин сөзүңүздү угуп, ырайымыңызды кабыл алып, куткарылууга ээ болгон адамдар үчүн дагы ыраазыбыз. Мындан аркы жашоосунда дагы сиздин сөзүңүз менен ырайыңыздын негизинде сөзгө бекем туруп, сиз бизге берген ырайымыңыз талаага кетпестен, аны барктап, сиздин астыңызда татыктуу балдарыңыз болуп жашаганга жардам бериңиз. Кимде ким ооруп жаткан болсо, аларга батырактан ден соолук берип, кимде ким жүрөктөрүндө сыноолорго чалдыккан болсо, кандайдыр бир азап кайгыда жашап жаткан болсо, ар бирине өз ырайымыңызды төгүп берип, бир да кадам бизден алыстабашына жардам бериңиз. Башка алыс жакта өз ишенимин бекем тутуп, ишеним жолунда жашап келе жаткан баардык бир туугандарга өз жардамыңызды берип, сиздин эркиңиз алар аркылуу аткарылышына жардам бериңиз. Ар бир убакта бизге керектелүүчү өз ырайымыңызды төгүп берип, бизге керектелүүчү сөздү уруксаат бергениңиз үчүн ыраазыбыз. Бул саатта дагы биз менен чогуу болуп, биз муктаж болгон сөздү уруксаат берип, сиздин улуу эркиңизди түшүнөлүк. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымы менен сыйындык. Амин. Даңктуу группасы даярдаган ырды чогуу угабыз. 귀하신 친구 내게 계시니 나 주 안에 늘 기쁘다. 그 피가 내 죄 씻으셨으니 나 주 안에 늘 기쁘다. 나 주 안에 늘 기쁘다. 나 주 안에 늘 기쁘다. 주 나와 늘 동행하시니 나 주 안에 늘 기쁘다. 주 내
내 짐 대신 지시었으니 나 주 안에 늘 기쁘다. 그 생명 버려 나를 구했네. 나 주 안에 늘 기쁘다. 나 주 안에 늘 기쁘다. 나 주 안에 늘 기쁘다. 주 나와 늘 동행하시니 나 주 안에 늘 기쁘다. 준 매일 내게 더하네. 나 주 안에 늘 기쁘다. 저 악한 죄길에서 지키네. 나 주 안에 늘 기쁘다. 나 주 안에 늘 기쁘다. 나 주 안에 늘 기쁘다. 주 나와 늘 동행하시니 나 주 안에 늘, 나 주 안에 늘, 나 주 안에 늘 기쁘다. Рахмат. Ыйык жазууну чогуу ачабыз. Забур китеби 114 бөлүм. 114 Забур. Сегизинчи, 9 аяттар. 8-9. Сен менин жанымды өлүмдөн, көздөрүмдү жаштан, буттарымды мүдүрүлүүдөн куткардың. Мен теңирдин алдында тирүүлөрдүн жеринде жашайм. 115 Забур 3-5 чейин да окуйбуз. Теңирдин мага кылган баардык жакшылыгын кантип актайм. Куткаруу чөйчөгөн кабыл алып, теңирдин ысымын чакырам. Теңирге берген убадаларымды анын бүт элинин алдында аткарам. Ушуга чейин окуйбуз. Өткөн жумада бизде жайкы конференция болуп өттү. Бир жума бою биз бардыгыбыз талыкпастан Кудайдын сөзүн үйрөнүп, изилдеп, бардыгыбыз бир жерде чогулуп мурункудай сөз уга албасак дагы онлайн аркылуу ар бир жерде Кудайдын сөзүн уккан адамдардын санын статистика боюнча эсептеп көрө турган болсок, ал туура анык болбосо дагы бизге жеткен маалыматтарга таяна турган болсок, бүт биздин мамлекеттин ичинде 70 миңден ашык адам укту деген маалыматты кабыл алдык. Алардын ичинен куткарылууга ээ болгон адамдар өтө көп деп биз билебиз. Толук статистиканы, маалыматты мен сиздерге алып келе алган жокмун, бирок ошол уккан адамдардын баардыгы сөзсүз түрдө куткарылууда бекем туруп, Кудайдын жыйынында, баарлашууда биримдикте болуп, Кудайдын сөзү боюнча жашап, биз ээ болгон куткарылуу кандай улуу экендигин мындан ары дагы сөз аркылуу изилдеп үйрөнүшүңүздөр үчүн мен сыйынып турам. Дүйнө жүзүн каптаган кыйынчылыктарды жараткан бул оору куткарылган адамдар эч качан артка кетпестен өз ишенимдерин сактап, ар кандай көзөмөлдөр болду. Бирок ошого карабастан биздин денебиз
социалдык аралыкта болгон күндө дагы биздин жүрөктөрүбүз менен дайыма талыкпастан өзүбүздүн Кудайыбыз үчүн эмгектенип, мындан нары дагы ошол жүрөктөрүбүз менен көп кызмат өтөйбүз деген ишенимибиз чоң. Биз сиздер менен азыркы учурда колдонуп жаткан интернет аркылуу бир жерде чогула албасак дагы, интернет аркылуу баардыгыбыз бир эле убакытта бир сөздү угуу менен бул дагы өтө чоң мүмкүнчүлүк, бул Кудайдын чоң ырайымы, Кудайдын чоң жардамы деп билсек болот. Анткени баардык болуп жаткан нерселер дал ушул убакыт үчүн жаратылгандай сезилет. Канчалык жашоо өнүкпөсүн, илим, билим өнүкпөсүн, адамдар, дүйнөнүн адамдары өзүнүн денесин канааттандырыш үчүн ошол нерселердин баардыгын интернетти дагы өзүнүн денеси үчүн колдонот. Ал эми биз куткарылган адамдар алардан айырмаланып, интернетти дагы Кудайдын сөзүн туура угуп, жүрөктөрүбүзгө жеткирип, баарлашууда бирге болуш үчүн колдонушубуз керек болот. Ошондуктан онлайн аркылуу баардыгыбыз биримдикте жакшы кабарды уга ала турган, анан качан убакыт, кайсыл убакытта каалай турган болсок, кайра эле ошол сөздү кайталап уга ала турган ушундай мүмкүнчүлүктөр түзүлдүк. Ал мүмкүнчүлүктөр дагы Кудай бизге уруксат бергендиктен биз ал үчүн дагы ыраазычылык билдиришибиз керекпиз. Эми куткарылган адамдар, мен сиздерге мурунку жумада айтып кеткендей, куткарылууга ээ болгонубуз бул сөз менен жеткире алгыс, элестете алгыс Кудайдын чоң мол ырайымы болуп саналат. Кудайдын аткарган чоң керемет иши деп айтсак болот. Ошол бизге берилген куткарылуу канчалык улуу экендигин биз билишибиз керекпиз. Еврейлерге 2-бөлүм 3-аятта ушундай улуу куткарылууну барк албай койсок, анда эмне болот? Ыйык жазууну изилдөөнүн негизинде Кудай ким экендигин, Кудайдын бизге берген ырайымы, сүйүүсү канчалык керемет, канчалык улуу экендигин түшүнүп келебиз. Канчалык түшүнгөн сайын ошончолук биздин жүрөктөрүбүздөн Кудайга болгон даңктоо, Кудайга болгон ыраазычылык болушу керек. Биз сиздер менен бүгүн үйрөнө турган темабыз, сөзүбүз бизге берилген куткарылуу канчалык улуу, канчалык керемет экендигин чогуу ойлонуп, ой жүгүртүп көрөлү. Забур 115-забурда 3-аяттан баштап айтылгандай, Теңирдин мага кылган баардык жакшылыгын кантип актайм? Кудай мага берген баардык жакшылыгын, баардык ырайымы эмне экендигин биринчиден түшүнүп, таанып, андан кийин аны актаганга аракет кылышыбыз керекпиз. Бүгүнкү биздин темабыз Кудайдын жакшылыгын, же болбосо ырайымын кантип актайбыз деген темада токтолмокчубуз. Бүгүн гана эмес, убакыт канча бизге убакыт берилген болсо, ошол убакытты туура пайдаланып, кененирээк изилдейли деп чечтим. Кудайдын бизге берген ырайымы эмне экендиги, кандай ырайым экендигин, ал канчалык улуу экендигин биринчиден изилдешибиз керекпиз, түшүнүшүбүз керекпиз. Биздин денебизди төрөп, бизди чоңойтуп, бизге билим берген ата-эненин ырайымы дагы өтө чоң. Ошондуктан баласы болуп туруп, ата-энесин сөзсүз түрдө сыйлаганды билиш керек, анын ырайымын туура түшүнүшү керек. Жаныбарлар деле өз балдарын туушат, бирок анын балдары болсо өз ата-энесин
жакшылыгын актаганды биле алышпайт. Мисалы үчүн каргалар деле карыганда өз балдары болсо карыган ата энесине жем таш берет деген маалыматтар бар экен. Бирок бизди төрөгөн, бизди чоңойткон, баккан ата энебиздин ырайымын сөзсүз түрдө биз акташыбыз керекпиз. Кудайдын сөзү боюнча Кудай ата энелерибизге баш ийбей койсок, ырайымын актай албасак, анда бул дагы чоң күнөө болуп саналышы мүмкүн. Кичинекей бала ымыркай кезинде, төрөлгөн кезинде ата энеси ким экендигин, аны ким төрөгөндүгүн билбейт. Баласын болсо уктабастан апасы чоңойтуп баккан, ооруп калса уктабастан ал жөнүндө ойлонуп, ата энеси өзүнүн баласы үчүн бүт убактысын, бүт эркиндигин жада калса, жашоосун дагы баласына берүүгө даяр. Жаныбарлар дагы өзүнүн балдары үчүн сактаганга, коргонго даяр болуп турушат. Балдары ата энесинин бүт ырайымын түшүнө албайт. Мисалы үчүн жаныбарлардын бир түрлөрүн карап көрө турган болсок, өз балдарын туйт дагы, андан кийин ошол тууп жаткан учурда кыйналгандыктан өлүп калышы мүмкүн. Бирок ошол жаныбарлар ата энесинин ушунча кыйналганын, энесинин кыйналганын, өлүп калганын дагы түшүнөбү, мен билбейм. Ал эми адамдар болсо, ошол кичинекей бала кийин чоңойгондон кийин ата энесине болгон сыйын, урматтын, анан чоңойгон сайын өзүнүн байкелери болобу, эжелери болобу, тайкеси болобу, тайжеңиси болобу, ошолордун баардыгынан уга баштайт. Билесиңби, сен кичинекей кезиңде сен ооруп өлүп кала жаздаган кезде ата энең сени ушунча чоңойтуп, даарылап чоңойтушту эле деп айтып берсе, анда ал бала ата энесине болгон сүйүүсүн дагы күчөтөт, көп биле баштайт. Биз дагы Кудайдын сөзү аркылуу, Израиль элинин тарыхы аркылуу, бизге чейин жашаган ишеним адамдары аркылуу Кудайдын бизге берген улуу ырайымы канчалык керемет экендигин түшүнө баштадык. Биз канчалык түшүнгөн болсок, ошончолук Кудайга болгон ыраазычылык сөздөрү да болушу керек. Анын жыйынтыгында Кудайдын бизге берген баардык жакшылыктарын туура актаганды билишибиз керекпиз. Биринчиден, Кудайдын ырайымы эмне экендигин Эфестиктерге 2-бөлүм 8-аятта силер ырайымдын негизинде ишеним аркылуу куткарылдыңар. Куткарылууга ээ болдуңар. Бул силерден эмес, бул Кудайдын берген белеги. Кудайдын бизге берген эң чоң белектердин бири. Белек деген эмне? Ошол белек берип жаткан адам анын баасын, акчасын төлөйт дагы белекке берет. Ал эми алып жаткан адам акчасын канча экенин дагы билбейт, канчалык баалуу экендигин сурабастан рахмат деп аны кабыл ала алат. Биз дагы Кудайдын куткарылуусу, Кудайдын бизге берген белеги ушунчалык улуу керемет экендигин биз билишибиз керекпиз. Андан кийинки аяттарды карай турган болсок, эч ким мактанбашы үчүн бул кылган иштерден дагы эмес. 138-забур 13-аятта анткени менин ички мүчөлөрүмдү сен жараткансың. Энемдин ичинде мени токугансың. Мен энемдин курсагында жаткан кезде эле
Менин бүт мүчөлөрүмдү Кудай өзү жаратып койгон. Анын ичинде жатканда мени токугансың. Мен канчалык таң каларлык жаратылгам. Сенин иштериң керемет. Менин жаным толук түшүнөт. Азыркы учурда көптөгөн аппараттар бар. Ошол аппараттын негизинде бала кандайча жаралып жатат, ошону көрсө болот, УЗИ аркылуу деле. Бирок биздин денебизди карап көрө турган болсок, илим менен дагы жеткире алгыс. Адамдардын колунан келе бербей турган нерсе, өзүнөн өзү дагы пайда боло турган нерсе эмес. Биринчиден Кудай мени жараткан, менин мүчөлөрүмдү жараткан. Биз бизди төрөгөн ата энебизди билген сыяктуудай, мени жараткан Кудайды жаратуучуну билишим керек. Накыл сөздөр 20-бөлүм 12 аятта уккан кулакты да, көргөн көздү да Теңир жараткан деп түшүндүрмө сөзү жазылат. Элчилердин иштери 17-бөлүм 24 аятта, 25 аяттарда ал Кудай асман менен жерди жараткан. Бардык адамдарга өмүр, кереметтүү нерсенин бардыгын берген ал Кудай өзү. Бизге керектелүүчү нерсенин бардыгын берет. Өмүр, дем, андан сырткары иче турган, жей турган нерселердин бардыгын бизге берүүчү Кудай ал өзү. Кудайды билбеген адамдар кимден ким берип жатат, каяктан келип жатат? Билбегендиктен ал үчүн албетте ыраазычылык дагы билдире алышпайт. Биз куткарылууга ээ болгондон кийин мен бүгүн дагы эртең менен туруп, кече күнү үйлөнүү үлпөт тою болду эле, ал жактан мага мындай букет гүл берген эле, ошону букетти алып, ошол букеттин ичинен бир гүлдү тартып алып, анан столдун үстүнө коеюн десем, күтүлбөгөн жерден Кудайдын сүйүүсү мага сезилди. Кудайдын сүйүүсү канчалык керемет, канчалык улуу. Жада калса бир гүл аркылуу дагы ошол нерсени сезе алсак болот. Асмандагы жайнаган жылдыздар. Ошонун бардыгын Кудай өзү жараткан, биз үчүн жараткан, бизди сүйгөндүктөн, жакшы көргөндүктөн, куткарылууга ээ болгондон кийин ошонун бардыгы биз үчүн жаратылгандык экендигин түшүнө баштайбыз. Биз дем алып жатканыбыз, өмүргө ээ болгонубуз, керектелүүчү нерсеге бардыгына ээ болгонубуз. Жакан 3-бөлүм 16 аятта Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун берди. Дүйнөнү деген сөз бул адамдар деген сөздү билдирет. Жаныбарлар, же болбосо өсүмдүктөр башка нерсени эмес, так Кудайдын өз бейнеси боюнча жаратылган адамдарды сүйдү. Канчалык деңгээлге чейин сүйдү, өзүнүн жалгыз уулун бергенге чейин бизди сүйдүк. Римдиктер 8-бөлүм 32 аятта ал өзүн уулун аябастан баарыбыз үчүн берген Кудай анан кантип эле бизге уулу менен кошо бардыгын бербей койсун. Өзүнүн жалгыз уулун биз үчүн айкаш-чыгачка кадап өлгөнгө чейин берген Кудай биз үчүн аяган жок. Эми ошол эле Кудайдын сүйүүсү. Титке 3-бөлүм 5-аятты карап көрө турган болсок, Кудай өзүнүн ырайымынын негизинде бизге куткарылуу алып келди, бирок биздин иштерибиздин негизинде эмес, өзүнүн ырайымынын негизинде алып келди. Кудайдын ырайымы, Кудайдын боорукердиги, ырайымга бай болгон Кудай бизге болгон улуу сүйүүсүн далилдеди. Кудайдын астында биз күнөөкөр адамдардан элек, мыйзамсыздарыбыздын негизинде тозокко бара жаткан адамдардан элек, бирок өз бейнеси менен жараткан адамдар
тозокко бара жатканын каалабагандыктан ата эне деле мисалы үчүн өзүнүн балдары ооруп кала турган болсо, кандайдыр бир кырсыкка учурай турган болсо, ата энеси дайыма аларды сактап калыш үчүн бүт аракетин жумшайт. Балдары жакшы иш кылдыбы, жаман иш кылдыбы, ата энеси ал балдары сүйгөндүктөн, ошондой эле бизди Кудай сүйгөндүгү ага кандайдыр бир себептер болгон жок. Бизди бардыгыбызды сүйдү. Эмне үчүн? Эмне үчүн бизди өз бейнеси менен жаратты? Адамдарды сүйүш үчүн, биздин сүйүүгө ээ болуш үчүн өзүнүн сүйүүсүнүн түгөйү катары жаратты. Улуу сүйүүсүн бизге далилдеди. Римдиктерге 5-бөлүм 8-9 аяттарда биз күнөөкөр кезде ал биз үчүн өлгөн. Ошол аркылуу өзүнүн бизге болгон сүйүүсүн далилдеген. 10 аятта биз Кудайдын душманы болуп турган учурда эле ал уулунун өлүмү аркылуу биз аны менен элдеше тургандай кылып куткарылганыбыз жөнүндө ачык далилдеди. Кудайдын сүйүүсү сөз менен гана жеткирилбейт. Өзүнүн жалгыз уулун жибергенге чейин бизди сүйдүк. Тозокко бара жаткан адам тозокко барбастан түбөлүк өмүргө өтсүн деп. Римдиктер 5-бөлүм 5-аятты карай турган болсок, Кудай бизге берилген ыйык рух аркылуу өз сүйүүсүн биздин жүрөктөрүбүзгө төккөн. Ыйык рух аркылуу ошол жөнүндө түшүндүрө тургандай кылып биздин жүрөгүбүзгө төгүп койдук. Бул өтө керемет Кудайдын ырайымы. 1-Жакан 4-бөлүм 9-10 аятта Кудайдын сүйүүсү бизге бул аркылуу ачык болду. Анын уулу аркылуу өмүргө ээ болушубуз үчүн ал өзүнүн жалгыз уулун жиберди. Өзүнүн жалгыз уулун бул дүйнөгө жиберди. Айкаш жыгачка кадалганга чейин мыйзамсыздардыбыздын күнөөлөрүбүздүн негизинде өлө турган, тозокко бара жаткан биз үчүн. Биз Кудайды сүйгөн жокпуз. Ал бизди биринчиден сүйүп, биздин күнөөлөрүбүз үчүн өз уулун ырайым курмандыгы катары берди. Мына ушул сүйүү. Биз Кудайды биринчиден сүйгөн жокпуз. Биз Кудайдан алыстап, тескерисинче күнөөгө батып жашаган адамдардан элек. Кудай тескерисинче өзүнүн жалгыз уулун биз үчүн берип, курмандык катары берди. Курмандык козу катары берди. Ошондуктан Кудайдын сүйүүсү бизди куткара ала турган куткаруунун негизи сүйүүсү. Кудайдын сүйүүсү болбосо биз куткарылууга ээ боло албайт элек. Бизди куткарып алган Кудайдын ырайымы 1-Жакан 4-бөлүм 19-20 аяттарда жазылгандай, ал бизди биринчиден сүйдү. Биз ошол сүйүүнү билдик, тааныдык. Биз жакшы билгендей, күнөөсүз ыйса өлүмгө тартылып, айкаш жыгачта кадалып, бүт азапты, бүт кайгыны башынан өткөрүп, акырында аткарылды деп айтты. Еврейлерге 9-бөлүм 12 аятта өзүнүн төккөн каны аркылуу түбөлүк куткарылуу алып келди. Еврейлерге 9-бөлүм 12 аятта Кудай өзү
түбөлүк курмандык алып келип, ыйык жайга кирип, биз үчүн түбөлүк куткарылуу алып берди. Түбөлүк куткарылуу болгондуктан күнөөлөрүбүз түбөлүккө кечирилген. Ибрейлерге 10 бөлүм 14 аятта бизди ыйыктап гана тим болбостон түбөлүккө бизди жеткилең кылды. Бул Кудайдын аткарган иши. Ишенеби адамдар, ишенбейби, бирок Кудай биз үчүн ушул ишти аткарган. Ибрейлерге 10 бөлүм 17 аятта эми алардын күнөөлөрү менен мыйзамсыздыктарын эстебейм. Кудай күнөөнү жек көрөт. Кудай ырайымдын Кудайы болгондуктан биздин күнөөлөрүбүз үчүн ал жазалангандыктан эми биздин күнөөлөрүбүздү жана мыйзамсыздыктарыбызды эстебейм. Качанкыга чейин түбөлүккө эстебейм. Биз Кудайдын сөзү аркылуу ошол ырайымды түшүндүк, таанып билдик. Канчалык керемет ырайым экендигин билесиздерби? Жакан китеби 15 бөлүм 26 аятта Кудай жиберген рух сооротуучу келгенде ал мен жөнүндө күбөлөндүрөт. Ыйса Машайык айкаш чыгачка кадалып, анан асманга көтөрүлгөндөн кийин ыйык рух келди. Ыйык рух эмне үчүн келди? Кудайдын улуу сүйүүсү канчалык керемет экендигин бизге ачыктап, бизге түшүндүрүп, бизге күбөлөндүрүш үчүн келген. Ыйык рух бизге жиберилип, ошол чындык сөзү жөнүндө күбөлөндүрөт. Биз ошол сөздү туура түшүнүп, куткарылууга жете тургандай кылып. Ыйык рухтун жетеги менен Кудайдын сүйүүсү биздин жүрөктөрүбүзгө төгүлгөн, биздин жүрөктөрүбүздө аткарылган. Эфесиктерге 2 бөлүм 1 аятта кылмыштарыңардын жана күнөөлөрүңөрдүн айынан өлгөн силерди Кудайдын ырайымы аркылуу куткарылууга ээ болгонубуз, кылмыштарыбыз жана күнөөлөрүбүздүн айынан өлгөн биздин жандарыбызды кайрадан тирилтип, жаны өлүк адам бир аз убакыттан кийин денеси өлө турган болсо, анан экинчи өлүм болгон тозокко ыргытылат. Өлүк адамдар, өлүктөр жашаган дүйнөгө кайтышат. Өлгөн адамдар Кудайдын астына сотко келип, өзүнүн кылган иштерине жараша Кудайдын астына соттолот дагы, андан кийин экинчи өлүм болгон түбөлүк тозокко барат деп Аян китеби 20 бөлүмдө жазылат. Өлүм менен бардыгы бүтүп калбайт, түбөлүккө Кудайдын сотуна соттолот, жазалат. Ал түбөлүк тозокту билдирет. Жаны кылмыштарыбыздын жана күнөөлөрүбүздүн айынан өлгөн бизди Кудай тирилтти, өзүнүн ырайымы аркылуу. Качан биз күнөөлөрүбүз кечирилди, түбөлүк куткарылууга ээ болдук деген учурда биздин жандарыбызды куткарды, тирилтти. Өлгөн адамдар тирилген боло турган болсо, андан дагы чоң керемет иш аткарылбайт. Өлүк адам тирилгени, ал кайрадан тирилген өтө керемет. Өлүп калгандан кийин 4 күн өткөндөн кийин чирип жыттанып бара жаткан Лазарды Ыйса өзү тирилткен. 4 күн эмес, адам атадан баштап бүгүнкү күнгө чейин өлгөн адамдардын бардыгын Кудай өз керемет күчү менен тирилтти. Бул Кудайдын аткарган керемет иши, керемет ырайымы деп айтсак болот. Жакан китеби 10 бөлүм 28 аятта мен аларга түбөлүк өмүр берем. Алар эч качан өлүшпөйт. Аларды менин колумдан эч ким тартып ала албайт.
Мага берген атам баарынан чоң. Аларды атамдын колунан эч ким тарта ала албайт. Бизге түбөлүк өмүр берилди. Эми биз эч качан өлбөйбүз. Кээ бир адамдар куткарылган адам болгон күндө дагы туура эмес иш кылса, күнөө кетирсе, ал кайрадан тозокко барат деп айтат. Бирок ал туура эмес. Ошого окшош сөздөр жазылат, бирок анын мааниси башка. Түбөлүк өмүр, ал түбөлүк өлбөй турган өлүм. Менин күчүм, менин аракетим аркылуу түбөлүк өмүргө ээ боло турган болсом, анда ал жоголуп кетиши мүмкүн. Бирок түбөлүк өмүр Кудайдын ырайымынын негизинде берилгендиктен ал эч качан жок болбойт. Ата-энеси бир жолу төрөгөн балдары туура иш кылабы, туура эмес кылабы, дайыма алар балдары бойдон кала берет. Мейли жазалансын, мейли мактоого ээ болсун, бирок баласы бойдон кала берет ата-энеси үчүн. Бизге берилген түбөлүк өмүр дагы түбөлүккө жок болбойт. Ошондуктан менин колумдан эч ким тартып ала албайт. Биз дагы Кудайдын колунда болгондуктан башка адам дагы, шайтан дагы эч ким тартып ала албайт. Бул өтө чоң Кудайдын керемети болуп саналат. Анткени Кудай өзүнүн жаны аркылуу бизге түбөлүк өмүр берип, өзүнүн жанын аябастан биз үчүн берип тургандан кийин жөн эле бизди таштап коебу? Кудайдын колунан эч ким тартып ала албайт. Куткарылган адамдардын жашоосу Кудайдын колунда турат, Кудайдын колунда сакталып турат, ал ачык, айкын. Жакан 1-бөлүм 12 аятта, 12-13 аяттарда ким аны кабыл алган болсо, ишенгендерге Кудайдын балдары болуу бийлиги берилген. Кудайдын балдары боло турган бийлик берилген. Биз Кудайдын ырайымына ээ болуп, аны кабыл алган учурда биз анын балдары болобуз. Кимде ким ага ишенип, анын ырайымын кабыл алган адамдарга анын балдары болуу бийлиги берилди. Эмне үчүн? Эгерде падышанын баласы болуп төрөлгөн болсо, анын бийлиги дагы өтө чоң. Элестетип көрсөңүздөр, падышадан кийинки эле турган адам бул анын баласы. Дүйнө жүзүн жараткан жаратуучу менин атам болсо, периштелер Кудайдын балдары боло албайт. Мындан дагы чоң бийлик барбы? Падышалардын баласы дагы, президенттин баласы дагы бийлиги болушу мүмкүн, күч болушу мүмкүн, бирок ал бир нече жыл убактылуу гана. Бирок Кудайдын балдары болгон бийлик бул түбөлүккө сакталчу нерсе. Таң калыштуу нерсе эмеспи бул? Же туура түшүнбөй жатасыздарбы? Бирок бул чындык болуп саналат. Эч качан өзгөрүлбөй турган түбөлүккө сакталчу бул чындык болуп саналат. Кудайдын балдары болуу бийлиги берилди. Ал кандан эмес, дененин каалоосу менен эмес, эркектин каалоосу менен эмес, Кудайдан төрөлүштү. Ата-энеси жогорудан төрөлгөндүктөн балдары дагы жогорудан төрөлөт деген сөз эмес. Ата-энеси өзүнчө, баласы өзүнчө. Дененин каалоосу менен эмес, кылган иштерибиздин негизинде эмес. Кандан дагы эмес. Диний жашоодо жашабасын, жакшы иштерди кылбасын, кандайдыр бир иштер менен алек болбосун, анын баардыгы аркылуу жогорудан төрөлө албайт. Бир гана Кудайдан төрөлүшү керек.
Кудайдан келген Ыйса, биз Ыйса аркылуу бардыгыбыз жогорудан төрүлдүк. Жакып 1-бөлүм 18-аятка чындык сөзү аркылуу бизди ал жаратты. Кудай өзүнүн жашоосу, өзүнүн өмүрү аркылуу бизди жаратты. Биринчи жолу келген Ыйса Машаяк ал Кудайдын жалгыз уулу эле. Ал эми экинчи жолку келе турган Ыйса Машаяк жалгыз уул эмес, уулдардын биринчиси болуп жаратылды. Ыйса Машаяктын мүрзөсүнүн астында келген Мариямга айтат: бир туугандарыма барып, өз атама, силердин да атаңарга, өз Кудайыма, силердин да Кудайыңарга көтөрүлүп кетеримди айт деп. Ыйык жазууну изилдеп жатып, биз ошол нерсени түшүнөбүз. Ыйса Машаяк жараткандардын ичинен биринчилерден болгонун. Кудайдын балдары болгон болсо, ал сөзсүз түрдө анын мурасчылары болот. Галатиялыктар 4-бөлүм 6-аятта Кудайдын балдары болуп калгандыктан эми силердин жүрөгүңөргө Абба, Ата деп чакырган рух жибердик. Кудайдын балдары болуп калдыңар. Денедеги балдар эмес, Кудайдын балдары болдук. Кыздары деген сөз колдонулбайт. Бардыгыбыз куткарылган адамдар балдары болобуз. Анткени балдар гана мураскорлор боло алат. Эми биз Абба, Ата деп чакырган рухка ээ болдук. Кичинекей балдар төрөлгөндө, аларды үйрөтпөгөн күндө дагы алардын ичинде Аппа, Ата деген сөздөр чыгат. Аппа, апа деп айткан сөз ал тирүү жандык экенин билдирет, өмүр бар экендигин билдирет. Абба, Ата деп чакыра турган рухун жиберди. Кичине чоңойгондон кийин папа деп да айтат. Абба, Ата деп чакыра турган рухун жибердик. Римдиктер 8-бөлүм 17-аятта эгерде биз анын балдары болсок, анда мурасчылары да болобуз. Машаяк менен бирге даңкталыш үчүн аны менен бирге азап тарта турган мурасчыларыбыз. Балдар бул мурасчылар дегенди да билдирет. Атамдын үйү менин үйүм болот. Атамдын падышачылыгы менин падышачылыгым болот. Жакан 17-бөлүмдө мендегинин бардыгы сеники, сендегинин бардыгы меники деп айтылат. Биз анын кулдары эмеспиз. Кулдар кожоюн үйүндө түбөлүк боло албайт. Ал эми биз Кудайдын балдарыбыз, ошондуктан анын падышачылыгында түбөлүккө жашайбыз. Жакан 14-бөлүмдө атамдын үйүндө орун көп, өзүнүн балдары үчүн орундарды даярдап койгон. Силерге орун даярдаганы бара жатам. Орун даяр болгондон кийин кайтып келем дагы силерге өз жаныма алып кетем. Биз үчүн даярдалган Кудайдын падышачылыгы, Кудайдын үйү. Бул дүйнөдө жашап жаткан учурда, бул жашоодо асмандагы жылдыздар дагы, биз үчүн жаратылган жер дагы, галактика дагы, күн дагы. Эмне үчүн? Анткени Кудай өз бейнеси боюнча жараткан адам бул дүйнөдө жашап жаткандыгы үчүн. Жер дагы адамдар үчүн, бардыгы адамдар үчүн жаратылган. Дүйнөгө толгон бул, күнөөгө толгон бул дүйнөдө дагы кооз нерселер өтө көп. Мисалы үчүн, дүйнө жүзүнүн бүт бардыгын саякаттап
бара албасак дагы телевизор аркылуу көрсөк болот. Ушунчалык кооз жерлер өтө көп экендигин, өтө кооз экендигин биз көрө алабыз. Бирок элестетип көрсөңүздөр, Кудайдын биз үчүн даярдаган түбөлүк бейиши биз оюбуз менен элестете да албайбыз. 1 Корунтуктар 2-бөлүм 9-аятта Кудай өзүн сүйгөндөргө көз көрбөгөн, кулак укпаган, адамдын оюна да келбеген нерсени даярдап койгон. Өзүнүн сүйгөн балдары үчүн бардыгын даярдап койгон. Аны көз менен дагы көрбөгөн, кулак менен укпаган, адамдын оюна дагы келбеген нерселерди даярдап койгон. Элестете алгыс нерселерди даярдап койгон. Мисалы үчүн жердин түйүндө жашап жүргөн курт, андан кийин канаттары жайылып учуп келген учурда, ушундай жакшы жашоо бар турбайбы деп таң калат. Жерде сойлоп жүргөн учурда болсо, жерде эмне бар экенин билет. Мына жердеги болгон нерселерди гана көрө алат. Биз бейишке барып туруп анан кийин бул дүйнөнү карап көрө турган болсок, кичинекей сойлоп жүргөн куртка окшош гана болуп калат. Салыштырууга мүмкүн эмес. Биз бул дүйнөнү көрүш үчүн дагы илим, билимге ээ болушубуз керекпиз. Бирок Кудай биз үчүн даярдап койгон түбөлүк бейишти оюбузга дагы келбеген нерсе, элестетүүгө дагы мүмкүн эмес нерселерди даярдап койгон. Алтын менен жаратылган жолдор, кымбат баалуу таштардан жасалган дарбаза. Ошону угуп туруп дагы бейишке баргыңыздар келбейби? Ушул дүйнөдө жашагыңыздар келеби? Ачыгын айтканда мен батыраак бейишке баргым келет. Бир пастор жазган китеп бар эле. Ошол китептердин ичинде мен жакшы көргөн мамлекет жер деп айтылат. Ошол китепти мен кайрадан ачып, кайрадан окуп көрдүм. Биринчи бетте жазылган мазмун: мен жакшы көргөн жер, мен суктанган, мен сагынган жер бул бейиш. Ошол бейишке батыраак баргым келет. Эмне үчүн бул жашоодо жашап жатабыз? Куткарылууга ээ болуш үчүн, куткарылуудан кийин биз аткара турган иштер бар болгондуктан ошол ишти аткарыш үчүн бул дүйнөдө жашап жатабыз. Бирок бул дүйнө биздин түбөлүк үйүбүз эмес. Матай 25-бөлүм 34-аятта падыша өзүнүн оң жагында тургандарга айтат: атамдын батасын алгандар, мага келгиле. Дүйнө жаратыла электе эле силер үчүн даярдалган падышачылыкты мураска алгыла. Куткарылган адамдар үчүн дүйнө жаратыла электе эле силер үчүн падышачылыкты мураска даярдап койгон. Силер үчүн даярдалган Кудайдын асман падышачылыгы. Ыйса Машаяк менен чогуу даңкка ээ боло турган адамдарбыз. Машаяк аркылуу биз анын балдары болдук, мурасчылары болдук. Эми түбөлүк даңкка ээ боло турган, чогуу ошол асман падышачылыгында жашай турган адамдарбыз. Сөз менен жеткире алгыс. Лука 12-бөлүм 32-аятта Ыйса Машаяк айтат: кичинекей үйүр, коркпо, анткени силердин атаңар падышачылыкты бергиси келет. Кичинекей үйүр деп айтат. Эмне үчүн кичинекей үйүр? Куткарылган адамдар өтө аз.
ыйык жазууда ошол жөнүндө көп айтылат. Топон суу аркылуу дүйнө жүзүн соттогондо куткарылган адамдар кеменин ичине кирген болгону гана 8 адам элек. 8 жан элек. Содом жана Гоморра шаарлары өрттөлүп жок болгон учурда куткарылган адамдар Лот жана анын 2 кызы эле, 3-өө. Калган бардыгы күкүртүү от менен жок болгон. Израиль эли Мисир жергесинен чыгарып, Кудай алар бара жаткан Канаан жергеси элек. Мисир жергесинен чыкканда ошол эркектер гана согушка чыга ала турган 20 жаштан өйдө адамдардын саны 600 000 эле. 600 000дин ичинен Канаан жергесине кирген Калеф жана Исус Навин экөө элек. Кудай алардын көпчүлүгүнө нааразы болду. Ошондуктан алар чөлдө өлүп жок болушту. Кудай көптү каалабайт. Дүйнөдө адамдар өтө көп санда. Бардык эле адамдар макул боло берет деп эле ишене беришпейт. Көптөгөн адамдар тескерисинче Ыйса Машаякты айкаш-чыгачка кадап өлтүрүштү. Бардык айкаш-чыгачка кадалсын деп кыйкырып жатышты элек. Көп адамдар тескерисинче көп иштерди аткарышат. Кээ бир учурда төңкөрүш чыгарышат. Бойкот жарыялашат, бирок бул дүйнөдө көп сандагы адамдар жеңишет. Ыйык жазууда эмне деп айтылат? Тар эшиктен кирүүгө аракеттенгиле. Көптөр кирүүгө аракеттенишет, бирок кире алышпайт. Аракеттенишет, бирок кире алышпайт. Ал эми тар дарбаза менен тар жол өмүргө алып барат. Өтө аз. Адамдар туура эмес түшүнүктө болушу мүмкүн. Азыркы учурда Машаякка ишенген адамдар өтө көп. Машаякчылар дагы өтө көп. Ар кандай агымдар да көп, жыйындар да өтө көп, пасторлор дагы өтө көп. Чугулушуулардын, собраниялардын түрү көп. Бирок жогорудан төрөлгөн чыныгы машаякчылар канча? Ыйса өзүнүн сөзүндө айтат, өтө аз, кичинекей үйүр коркпо деп. Эмнеге? Өтө аз санда болгондуктан көп сандагы элдер кичинекей сандагы адамдарга каршы чыгышат, аларды куугунтукташат. Байыркы келишимде Израиль элин карап көрө турган болсок, жалгыз жиберилген Кудайдын кулдарын, Кудайдын пайгамбарларын өлтүргөнгө чейин барышкан. Мартин Лютердин убагында католиктердин бийлиги өтө өнүгүп турган убакыт эле. Ошол убакта католиктердин бийлиги Мартин Лютерди дагы өлтүрүлсүн деп буйрук чыгарылган эле, бирок Кудайдын жардамы болбосо, Мартин Лютер дагы ал мурун эле өлүп калмак. Андан сырткары дагы ошол эле бийлик чыныгы ишенген машаякчыларды канчалык куугунтукташып, канчалык аларды басынтып келишкен элек. Аларды жок кылабыз деп, өлтүрөбүз деп. Ишенбеген адамдар эмес,
ишенген адамдарды дагы ошол өлтүргөнгө чейин жеткиришкен. Бир нерсени биз билишибиз керекпиз. Чыныгы куткарылган адамдар өтө аз. Бирок Иса эмне деп айтат? Кичинекей үйүр коркпо, анткени атаңар силерге падышачылыкты бергиси келет. Кудайдын падышачылыгын мураска ала турган адамдар өтө аз. Ошол аз сандардын ичине мен дагы киргеним бул керемет эмеспи? Еврейлерге 13-бөлүм 14-аятта биздин бул жерде туруктуу шаарыбыз жок. Биз бул дүйнөдө түбөлүккө жашабайбыз. Адамдар бул дүйнөдө 1000 жыл, 10 000 жыл жашай тургандай кылып, канчадаган бийиктеги имараттарды тургузушуп, жашоону өнүктүрөбүз деп 1000 жыл жашай тургандай кылып, бул дүйнө биз туруктуу жашай турган шаарыбыз эмес. Кудай эмне деп айтат? Ушул түнү сенин жаның алынат, ошондо сенин жыйнап койгондоруң кимге калат деп айтат. Кайсыл убакытта болбосун Кудай бизди чакырып алышы мүмкүн. Ышая 5-бөлүмдө өзүңөр эле жашап жаткансып, башкаларга жер калтырбай, үй үстүнө үй, талаа үстүнө талаа кошуп жатасыңар. Түбөлүк жашай тургандай кылып, бул жерди кеңейтип, бош талаа калбай тургандай кылып, үй үстүнө үй, талаа үстүнө талаа кошуп жатасыңар. Ошол үй кооз болгон күндө дагы алар бош калат. Кооз үйлөрдө эч ким жашабай калат деп айтылат. Адамдар илимди, билимди, жашоо, бардык нерсени өнүктүрөт дагы анан кийин жыргалчылык жашоодо жашайлы дейт. Бирок асмандагы жашоочу күлөт, аларды Теңир өзү уят кылат. Забур 2-бөлүмдө 4-аятта жазылат. Кудай бул дүйнөнү соттой турган убакыт өтө аз калды. Биз ошол чындыкты сиздер менен билебиз. Билип туруп анан машаякчылар ошол нерсеге азгырылып кетпесин. Биз бул жерде түбөлүк жашабайбыз. Биз келечектегини эңсеп жатабыз. Еврейлерге 11-бөлүм 16-аятта биз асмандага умтулабыз. Жакшысына, башкача айтканда, асмандагы мындан дагы көп нерсеге умтулабыз. Кудай алардын Кудайымын дегенден уялбайт. Кудай алар үчүн шаар даярдап койгон. Асманда сакталган чирибес, таза, соолгус мураска ээ кылуу үчүн бизге ошол падышачылыкты даярдап койгон. Мен ошол жерге батыраак баргым келет. Аян жазган китеп, Жакан жазган Аян китеби 21-бөлүм 1-аятты чогуу ачабыз. 1-аят, 21-бөлүм 1-аят. Мен окуп берейин. Мен жаңы асманды жана жаңы жерди көрдүм. Анткени мурунку асман менен мурунку жер жок болгон эле, деңиз да жок болгон. Жаканга Кудай бейишти көрсөткөн. Мурунку жер жок болду, мурунку асман да жок болду, деңиз да жок болду. Бул биз жашап жаткан жашоо бардыгы жок болот. 3-аятта анан мен асмандан мындай деген катуу үндү уктум. Мына Кудайдын жыйын чатыры адамдар менен бирге. Кудай алар менен жашайт. Алар анын эли болушат. Кудай өзү алар менен болуп, алардын Кудайы болот. Кудай алардын бардык көз жашын аарчыйт. Өлүм деген болбойт. Ый деген, өкүрүк деген, оору деген болбойт. Анткени мурункунун баары өтүп кеткен. Жаңы
жер, жаңы асман. Бул Кудайдын биз үчүн даярдап койгон падышачылыгы түбөлүк бейиш. Алар менен Кудай өзү чогуу болот. Алар анын эли болушат. Кудай алар менен чогуу болуп, Кудай алардын Кудайы болот. 3 жолу кайталанып айтылат, Кудай алар менен чогуу болот деп. Кудай алардын баардык көз жашын арчыйт. Эми кайрадан өлүм болбойт, ый болбойт, өкүрүк болбойт, оору да болбойт. Ал жерде алдамчы кишилер да жок болот. Аферисттер да жок болот. Баардыгы ыйык болот, баардыгы даңкка ээ болот, Кудайга окшоп. Биз үчүн даярдалган жаңы жер, жаңы асман. Чындыгында Кудайдын тынчтыгы орногон, Кудайдын даңкына толгон бейиш. Ошол жерде Кудай менен чогуу түбөлүккө жашайбыз. Ошол падышачылыкты бизге берейин деп Кудай бизди куткарып алды. Ошол даңктуу үмүттү бизге бериш үчүн куткарылган адамдардын тирүү үмүтү бар. 1 Петир 1 бөлүмдү чогуу ачалы. 1 Петир китеби 1 бөлүм 3-4 аяттар. Чогуу окуйбуз. Теңирибиз Ыйса Машаяктын Кудайы жана Атасы даңкталсын. Анткени ал Ыйса Машаякты өлгөндөрдүн арасынан тирилтүү аркылуу бизге тирүү үмүт берүү үчүн, асманда сакталган чирибес, таза, соолгус мураска ээ кылуу үчүн бизди өзүнүн улуу ырайымы менен кайрадан төрөлттү. Ыйса Машаяк өлүмү менен биздин күнөөлөрүбүздү кечирилди. Кайрадан тирилүүсү менен бизди жогорудан төрөлттү. Тирилтүү аркылуу бизге тирүү үмүт берүү үчүн бул дүйнөдөгү үмүт ал убактылуу гана. Бул дүйнөгө байланып үмүттөнбөшүбүз керек. Анткени биздин тирүү үмүтүбүз бар. Асманда сакталган чирибес, таза, соолгус мураска ээ кылуу үчүн. Силер үчүн асманда сакталган. Биз үчүн даярдалган Кудайдын мурасы. Титке 2 бөлүм 13 аятта ыйык үмүттү куткаруучубуз Ыйса Машаяктын даңкынын көрүнүшүн биз күтүп жашайбыз. Түбөлүк сакталчу биздин үмүтүбүз. Биздин атабыз Ыйса Машаяк кайрадан келүүсүн биз күтүп жашайбыз. Ыйса Машаяк келгенде баардыгыбызды алып кетет. Эмне үчүн аз бизди бул дүйнөгө калтырып койду? Анткени жакшы кабар көптөгөн адамдарга жеткирилип, куткарылган адамдар дагы пайда болушу керек. Кудайдын убактысы келгенде куткарылган адамдардын баардыгын өзү менен алып кетет дагы, бул дүйнөдө кайгы болот. Филиппиликтер 3 бөлүм 20-21 аяттарда биздин мекенибиз асманда. Асмандан куткаруучубузду Ыйса Машаякты күтүп жатабыз. Куткарылган адамдар куткарылууга ээ болору менен биздин жарандыгыбыз асманда, биздин визабыз дагы даяр. Бизди асманга алып кете турган ал акыркы куткарылуу болуп саналат. Биздин денебизди өзүнүн даңктуу денесиндей кылып өзгөртүп, андан кийин алып кетет. 1 Корунтуктар 15 бөлүмдө 51 аятта баарыбыз эле өлбөйбүз, акыркы сурнай тартылганда баардыгыбыз өзгөрүлөбүз. Кудайдын сурнайы тартылганда
Биз бардыгыбыз өлбөстөн өзгөрүлөбүз. Куткарылган адамдар өзгөрүлүп түбөлүк жашай турган өзгөрүшөт. Акыркы сурнай тартылганда көз ачып жумгуча өзгөрүлөбүз. Өлгөндөр чирибес болуп тирилишет, ал эми биз өзгөрүлөбүз. Ошол Ыйса Машаякты биз күтүп жашайбыз. Колосалыктар 3-бөлүм 4-аятта өмүрүңөр болгон Машаяк келгенде силер аны менен бирге даңк менен көрүнөсүңөр. Биз дагы ошол даңкты көрөбүз. Бизде ушул үмүт бар, тирүү үмүт бар, даңктуу үмүт бар. 38-Забур 7-8 аятта Дөөт падыша эмне деп айтат? Адамдар элес сыяктуу жүрүшөт. Бекер эле түйшүк тартышат. Байлык жыйнайт, бирок анысы кимге калаарын билбейт. Израилдин падышасы Дөөт падыша. Адамдар ал элес сыяктуу жүрөт дейт. Адамдар басып жүргөн элес сыяктуудай. Элес деген ал элес эле, бир убакыттан кийин жок болуп кетчү нерсе. Бекер түйшүк тартышат. Бул дүйнө билесиздерби? Түйшүк, бардыгы түйшүк деп. Ошол түйшүк жашоо үчүн бүт аракетин жумшап жашайт. Байлык жыйнашат, дүйнө жыйнайт, бирок анын бардыгы кимге калаарын билишпейт. Кимге калат? Эми мен эмнени күтмөк элем? Менин үмүтүм бир өзүңдө деп Дөөт падыша айтат. Менин үмүтүм бир гана сага. Бул дүйнөдөгү үмүт ал чыныгы үмүт эмес. Бизге ошол даңктуу түбөлүк үмүттү бердик. Асман падышачылыгына барган күнгө чейин куткарылган адамдар дайыма Кудай биз менен чогуу болот. Биздин алсыз жашообузда жардам берет, бизди коргойт, бизди чындык жолуна үндөйт. Куткарылууга ээ болгон күндөн тарта. Кудай дайыма биз менен чогуу. Мен силер менен дүйнөнүн акырына чейин чогуу болом деп. Матай 28-бөлүм эң акыркы аяттарда асманга көтөрүлгөнгө чейин ушул сөздөрдү айтат. Римдиктер 8-бөлүм 26-аятта биз алсыз болгон кезибизде ыйык рух аркылуу бизге жардам берет. Матай 8-бөлүм 17-аятта биздин кеселдерибизди өзүнө алды, ооруларыбызды алып кетти. Бизге дайыма жардам берет. 1 Петр 1-бөлүм 5-аятта силер ишенимиңер аркылуу Кудайдын күчү менен корголуп турасыңар. Кудай бизге бере турган акыркы куткарылуу бул Ыйса Машаяк келгенде биздин денебиздин өзгөрүлүшү. Акыркы убакта айкын көрүнүүгө даяр турган куткарылууга ээ болууңар үчүн. Куткарылган адамдар асман падышачылыгында жолугабыз деп бизди калтырып кетип калган жок. Ошол түбөлүк бейишке барган күнгө чейин Кудайдын күчү менен корголуп турасыңар. Бизди сактап турат, коргоп турат. 2 Тимотей 4-бөлүм 18-аятта элчи Павыл эмне деп айтат? Өзүнүн асман падышачылыгы үчүн сактайт, ал түбөлүккө даңкталсын. Ар кандай жамандыктан куткарат. Англисче котормодо эмне деп жазылат?
Biraz башкача жазылат. Асман падышачылыгына алып кетиш үчүн бизди сактайт деп. Түбөлүк бейишке барышыбыз үчүн бизди коргойт, бизди сактайт деп. 47 Забур 15 аятта Кудай биздин түбөлүк Кудайыбыз. Ал биз өлгөнгө чейин да биздин жол башчыбыз болот. Өлгөнгө чейин ал асман падышачылыкка барганга чейин бизди үндөйт. Бул таң калыштуу нерсе эмеспи? Мыйзамды кайталоо 1-бөлүм 31 аяттан 33 аятка чейин убакыт аз болгонуна байланыштуу мен кыскача айтып кетейин. Исраиль элин Мисир жергесинен чыгарып, Канаан жергесине киргенге чейин атасы өз баласын көтөргөндөй силерди көтөрүп келдик. Канаан жергесине киргенге чейин ал дайыма өзүнүн балдарын атасы баласын көтөргөндөй көтөрүп келгенин көрдүң. Кудай өзү убадалап койгон Канаан жерине киргенге чейин коргоп аларды сактап келди. Ошондо сыяктуу эле куткарылууга ээ болгондон күндөн тартып бейишке барган күнгө чейин бизди дагы сактап келет. Биздин жашообузда дагы ар кандай кыйынчылыктар болушу мүмкүн, ачка калышыбыз мүмкүн, кандайдыр бир жардамга муктаж болушубуз мүмкүн, бирок дайыма Кудай бизди асман падышачылыгына татыктуу адамдардан болушубуз үчүн бизди ал дагы көп нерсеге үйрөтөт, бизди бекемдейт. Асман падышачылыгына барган күнгө чейин бизди ал жеткилең кылат. Куткарылууга ээ болдук деп эле бизде жыргал жашоо башталбайт. Бизди коргош үчүн, сакташ үчүн эмне үчүн бизге кыйын жашоо болот? Бай болушубуз мүмкүн, кедей болушубуз мүмкүн, ооруга чалдыгышыбыз мүмкүн. Эмнеге? Биз мындан дагы көбүрөөк Кудайга таянышыбыз үчүн, Кудайдын астында тил алчаак болуп жашашыбыз үчүн, жаман нерселерден арылтыш үчүн, бизди дагы көп нерсеге үйрөтүш үчүн Римдиктер 8-бөлүм 28 аятта Кудайды сүйгөндөргө, анын каалоосу боюнча чакырылгандарга бардык нерсе жакшылыкка болорун билебиз. Кудайды сүйгөндөр, кимдер Кудайды сүйөт? Анын каалоосу боюнча чакырылгандар, куткарылууга ээ болгондор. Бардык нерсе жакшылыкка болорун билебиз. Кандай кыйынчылыктар, азап, кайгыдалар болбосун. Жусуп Кудай өзүнүн атасынын сүйүүсүнө көп ээ болгон эле. Бирок аны бир туугандары эч себепсиз эле аны өлтүрөлү дегенде Мисир жергесине аны сатып жиберишет. Кулчулукка Патифардын үйүндө кызмат өтөп жатып, аны дагы түрмөгө отургузуп коюшат. Эмне үчүн? Эки жазууну карап көрө турган болсок, Жусупту ал бекемдеш үчүн, аны бекемдеп, аны үйрөтүп, анан ошол кулчулуктан куткарып алып дагы анан кийин Мисирдин падышасы кылат. Бардык нерсе жакшылыкка болорун билебиз. Куткарылган адамдар кыйынчылыкка чалдыккан учурда дагы Кудай эмне үчүн мага ушул кыйынчылыктарды бересиң? Эмне үчүн мен эле азап кайгыны башыман өткөрүшүм керекмин деп нааразы болбостон бир аз чыдап коюшубуз керекпиз. Айып китеби 23-бөлүм 10-аятта ал мени сынап көрсүң, ошондо мен алтындай болуп чыгам. Башка калдыктардын бардыгы калтырылат дагы андан кийин алтын, таза алтын болуп чыгат. Эми бизге берилген Кудайдын ырайымын бардыгын сөз менен жеткире албайбыз. Канчалык улуу, канчалык керемет экендигин.
Бул дүйнөдө жашап жаткан учурда биздин динибизди да Кудай сактайт, коргойт. Матай 6-бөлүмдө 26-аятта асмандагы канаттууларды карагыла. Алар эгин экпейт, оруп жыйнабайт. Асмандагы атаңар аларды да азыктандырат. Анан силерди кантип таштап койсун? Силер эмне үчүн түйшүк тартасыңар? Эмне жейбиз, эмне ичебиз, эмне кийебиз деп түйшүк тартпагыла. Анткени бутпарастар булардын баары үчүн түйшүк тартышат. Силер ушунун баарына муктаж экениңерди асмандагы атаңар билет. Матай 10-бөлүм 30-аятта силердин башыңардагы чачыңар дагы саналуу. Силердин башыңарда канча чач бар экендигин, канча кирпигиңер бар экендигин да Кудай билет. Мага ишенип, мага таянгыла. Менин баардык муктаж нерселеримди Кудай өзү билет. Мен аны туура билем. Бул деп ырдаларда ырдалат. Бирок адамдар Кудайга ишене беришпейт. Израиль эли Мисир жергесинен куткарылып чыгарылып, анан кийин чөлдө жашап жатканда бир аз убакытты чыдай албай, эмне үчүн биз бул жерде кыйналып жашашыбыз керекпиз, эмне үчүн бизди Кудай калтырып койду, эмне үчүн деп Мусаны дагы өлтүргөнгө чейин барышты элек. Бирок Кудай аларды таштап койгон жок, чөлдө да алар менен чогуу болуп, күн сайын эртең менен маннаны берип, керектелүүчү тамактарды аларга жеткирип турду. Бирок ошого карабастан Израиль эли Кудайга нааразычылык билдирип, акаарат келтиришип, бизди эмне өлтүрөйүн деп ушул Мисир жергесинен бизди чыгардыңбы деп. Бирок ошол убактылуу болгон кыйынчылыкты, азап, кайгыга чыдай алышкан жок. Кудай дагы биз менен чогуу болом дейт, бирок эмне үчүн биз ошол нерсеге ишенбейбиз? Римдиктер 8-бөлүм 32-аятта өз уулун аябастан баарыбыз үчүн берген Кудай кантип бизге уулу менен кошо баардыгын бербесин? Эмнени бербей койсун? Кудайда жок болгондугу үчүн бербей турабы? Жок, бизди үйрөтүш үчүн, бизди сынаш үчүн. Америкадагы бай адамдар өзүнүн балдарын кандайча багышат? Өтө чоң бай адамдар каникул убагында өзүнүн балдарын башка бир үйгө иштеш үчүн жиберет экен. Башка чоочун үй бүлөгө барат дагы, анан кул катары кызмат өтөшөт. Эмне үчүн? Аларга дагы көп нерсени үйрөтүш үчүн, сынаш үчүн. Анткени балдарды өтө эркелетип, оюна коюп баккан, чоңойткон дагы туура эмес. Парниктердин ичинде өстүрүлгөн өсүмдүктөр сыяктуу сыртка чыккандан кийин алар өсө алышпайт. Ошондой сыяктуу эле. Аны түшүнбөстөн адамдар кичине эле кыйынчылык башына түшө турган болсо, Кудайга нааразычылык билдирип баштат. Кичинекей балдар дагы мен эмне үчүн төрөдүң? Мен ушинтип кыйналсын деп төрөдүң беле деп ата-энесине нааразычылык сөздөрдү айтышат. Өзү каалагандай жашайм деп ойлошот. Куткарылган адамдар дагы Кудайга ишенишпейт. Кудайга өзүн тапшыра алышпайт. Кудай бул дүйнөгө эч нерсе алып келген жокпуз, эч нерсе алып кете да албайбыз. Ошондуктан кийген кийимибиз, ичкен тамагыбыз болсо ошого ыраазы бололу деп. Бир гана шарт бар. Матай 6-бөлүм 33-аятта баарынан мурда Кудайдын падышачылыгын жана адилеттигин издегиле, ошондо мунун баары силерге берилет. Баардыгын Кудай бере бербейт. Эмне жейбиз, эмне ичебиз, эмне кийебиз деп түйшүк тартпагыла. Биринчиден Кудайдын падышачылыгын, адилеттигин издегиле. Ошондо гана Кудай силерге денеге
денедеги керек нерселердин баардыгын Кудай өзү берет. Кудайдын эрки үчүн жашай турган болсок, менин муктаж нерсемди Кудай өзү баардыгын биз үчүн даярдап берет. Өзүмдүн жүгүмдү Кудайга тапшырып, Кудайдын мага берген жүгүн өзүм алышым керекмин. Жашасак дагы, өлсөк дагы Кудайга таандык адамдарбыз. Өтө жөнөкөй. Жашасак дагы, өлсөк дагы биз Кудайга таандык адамдарбыз. 1 Тимотей 5 бөлүм 4 аятта эгерде бир жесир аялдын балдары же неберелери болсо, анда алар адегенде өздөрүнүн үй бүлөсүнө Кудайдан коркуу менен мамиле кылууну жана ата-энелери үчүн кам көрүүнү үйрөнүшсүн. Анткени бул Кудайга жагат. Анткени Кудайга жага турган нерсе. Балдары биринчиден ата-энесине кам көрүшү керек. Бул дагы Кудайга жага турган нерсе. Ата-энесине болгон ырайым Кудайдын ырайымына болгон Кудайга болгон ырайымга салыштырмалуу аз болсо дагы ата-энебиздин ырайымын туура актаганды билишибиз керекпиз. Кудайдын бизге берген ырайымын ата-эненин бизге берген ырайымына салыштырууга мүмкүн эмес. Бирок ата-энесине баш ийбеген адамдар дагы Кудайдын астында күнөө кетирген болот. Кудайдын ырайымын унутуп калган адамдар чоң күнөөгө батышат. Мындайча сөз айтылат. Ыйса Машаяк бизди куткарыш үчүн бул дүйнөгө келди. Биздин күнөөлөрүбүздү өз мойнуна алып, куткарылуу ишин аткарды. Эми куткарылган адамдар ошол баардык Кудайдын ырайымын акташ үчүн бул дүйнөдө жашап жатышат. Же андай эмеспи? Кудайдын баардык жакшылыгын акташ үчүн, Кудайдын баардык бизге берилген жакшылыгын актай албасак дагы, өзүбүздүн алсыз денебиз менен Кудайдын кулдары боло алабыз. Кудай эми менин кожоюнум болду, менин Кудайым болду, мен анын кулу болдум. Эми жашасам да, өлсөм дагы мен аныкымын. Куткарылган адамдар эми Кудайдын бизге кылган баардык жакшылыгын актап жашашы керек. Адамдар өзүн куткарыш үчүн, өзүн коргош үчүн аракетин кылып жашай турган болсо, анда анын баардыгы Кудай үчүн даңк болбойт. Кудай алдын ала куткарылуу ишин аткарып койгон. Эми куткарылууга ээ болгон адам ыраазычылык менен, чын жүрөгү менен Кудайдын сөзү боюнча тил алчаак болуп, анын ырайымын актап жашашы керек. Жакшы жашаса бейишке барат, жаман жашаса тозокко барат деген түшүнүк эмес. Биздин куткарылуу Кудайдын астында жеткилең түрдө аткарылган. Биздин алган ырайымыбыз ушунчалык улуу, керемет болгондуктан, эми биздин руханий жашообуз Кудайдын ырайымын актоодон башталышы керек. Куткарылган адам сөзсүз түрдө Кудайдын ырайымын актаганды билиши керек. Антпесе ал чоң күнөө болуп саналат. 2 Жылнаама китеби 32 бөлүм 25 аятта Хиския падыша
Кудайга ыраазычылык билдирген эмес. Ошондуктан ал жүрөгү текеберленип кетип, ошол себептер менен Кудай ага Жүйүт аймагында Иерусалимге да каарданды. Иерусалимдин падышасы Хиския, Асур падышасы чогуу келет дагы, андан кийин аларга чогуу каршы согуш ачат. Ошол учурда Ишая пайгамбары Хиския падыша дагы Кудайдын астына жалынып сыйынышат дагы. Ошол учурда Кудай аларга жардам берет, аларды сактап калат. Хиския падыша ооруп калган учурда дагы Кудайдын астында сыйынат дагы. Кудай ага 15 жыл жашоосун узартат. Ошондо ал текеберленип кетет дагы. Көптөгөн адамдар Хискияга кызмат өтөш үчүн келет. Анан ал ошону көрүп текеберленип кетет. Кудайдын ырайымын ал актабай коет. Ыраазычылык билдирбей коет. Башына мүшкүл түшкөндө, азап кайгы башынан өткөрүп жаткан учурда Кудайга кайрылат дагы, анан кийин жакшы жашоо келгенде ал Кудайды унутуп коет. Биз андай жашоодо жашабашыбыз керекпиз. Куткарылган адамдар сөзсүз түрдө куткарылган адамдар Кудайдын ырайымын акташ үчүн бүт аракетин жумшашы керек, анткени убакыт өтө аз. Бирок бүт бардыгын актай албасак дагы, биз жок дегенде колдон келишинче аракетибизди жумшап, Теңирдин мага кылган бардык жакшылыгын кантип актайм? Кийинки жумада мен сиздерге кандайча актай алабыз, ошол жөнүндө айтып берем. Кудайдын ырайымы ушунчалык улуу экендигин эч качан унутпашыңыздар керек. Анын бардык жакшы иштерин унутпа деп Забур китебинде жазылат. Кудайдын бизге кылган иштерин эч качан унутпашыбыз керекпиз. Кудайдын сүйүүсү бизде өчүп калбашы керек. Сүйүүнүн оту дайыма күйүп турушу керек. Күн сайын жаңыланып, ошондуктан биздин мындан аркы жашообузду өзүбүз үчүн эмес, Кудайдын эрки үчүн, Кудайды даңкташ үчүн жашай турган болсок, Кудай бизге бардык нерсени өзү толуктап берет. Куткарылуудан кийинки жашообузду бир гана Кудайдын ырайымын актап жашашыбыз керек болот. Андай болбосо Кудайдан бизге болгон жаза болушу мүмкүн. Чогуу сыйынабыз. Биздин ырайымдуу Кудай Ата, биз Кудайдан алыстап күнөөгө баткан учурда, Кудайды тааныбастан жашап келген учурда, Кудай бизди биринчилерден сүйүп, Ыйса Машаяк биз бара турган жазага тартылып, соттолуп, Ыйса Машаяктын төккөн ыйык каны аркылуу биздин күнөөлөрүбүз түбөлүккө кечирилип, кайрадан соттолбой тургандай кылып, бизге түбөлүк өмүрдү, асман падышачылыгына бара турган улуу үмүттү бергениңиз үчүн ыраазыбыз. Эми асман падышачылыгына барган күнгө чейин биздин денебизди дагы өзүңүз сактап, коргоп, мындан аркы жашообузду өзүңүз бекемдеп, коргоп берүүңүздү дагы суранабыз. Бизге берген бардык жакшылыгыңызды биз эч качан унутпайбыз. Эми мындан ары өзүбүз үчүн эмес, бизди куткарып алган Теңирди даңктап жашаганга жардам бериңиз. Мындан аркы жашообузда
бир гана даңктоолор сизге арнала тургандай кылып, өзүңүз бизди жетектеңиз. Биздин арабызда бир дагы адам сиздин ырайыңыздан алыстабай тургандай кылып жардам бериңиз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын исми менен сыйындык. Аминь.